Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн бул чыгарылышында жогорку сот жайгашкан имарат тууралуу сөз кылабыз. Бул атайын коргоодогу тарыхый архитектуралык жай болуп саналат. Анын таржымалы тууралуу тиешелүү адистерден кызыктуу маалыматтарды алганга аракет кылалы. Имарат 1936 жылы ээн талаага курулган. Долбоор архитектор Дубовго таандык. Ошондой эле венгер сүрөтчүлөрү Белла Уиц менен Ласло Месароштун жана Павленканын эмгеги зор. Бул тарыхый архитектуралык жай ошол учурдагы эң кооз имарат болуп саналган. Жаркыраган дизайн, архитектуралык элементтер азыр да өзгөчөлөнүп турат. Бул имараттын курулушу 4 жылга созулган. Имаратты улуу Октябрь революциянын 19 жылдыгына карата салышкан. Архитектуранын жана тарыхтын эстелиги болуп эсептелинет республикалык маанидеги. Азыркы учурда имараттын абалы абдан жакшы. Бул имараттын стилистикасына кайрылсак, бул советтик неоклассика стилинде болуп эсептелинет. Дубов Юрий Борисовичтин долбоору боюнча бул имарат 3 этаждан болуп салынган. Планына келсек, планы симметрично болуп салынган. Андан сырткары бул жерде өзүңүздөр карасаңыздар классика стилинде дагы кеткен. Терезелери бардыгы администрация зданияларына кандай салынса ошондой салынган. Бул жерде жөнөкөй, мындай караганда имарат жөнөкөй. Андан сырткары бул ошо администрация имараттарынын стилистикасын берип турган, чагылдырган, атайын ошондой болуп салынган имарат болуп эсептелинет. 1937 жылы Павел Петрович Иванов реконструкциялаган. Бул зданияда ошо өкмөт үйү жайгашкандыгына байланыштуу кайрадан реконструкциялап чыгышкан. Ал реконструкциясына могу кире беришиндеги колонналар, ошондой өзгөртүүлөрдү киргизген, ошол кийинки өзгөртүү. Андан кийинки өзгөртүү бул 1946 жылы согуштан кийин Веружинскийдин проектиси менен үстүндөгү геральдика ошолор салынган. Ошол эле жылдары, ошондон кийинки жылдары эле 4 этаж кайра кошулуп салынган. Бул имаратта көптөгөн реконструкциялар болгон да. Бул эстеликтин азыркы күндөгү жана ушу Бишкек шаарында кыргыз эли үчүн абдан мааниси жогору. Бул эстеликти биз баалашыбыз керек. Анткени бул биздин Бишкек шаарындагы советтик неоклассиканын үлгүсү болуп эсептелинет. Мындай эстелик имараттар жокко эсе да. Ичинде интерьерine келсек, бул интерьери дагы ошо неоклассика, советтик неоклассика стилине туура келет. Андан сырткары бул имаратты долбоорлоп ачканда ошо интерьеринде художниктер атайын кыргыздардын орнаменттерин колдонушкан. Мисалы, зал совещаниясы бар, азыркы күнгө чейин абдан актуалдуу. Ал жерде ошо лепнина, декор, неоклассиканын стилине ылайыкташтырылган бардык декорлор камтылган да. Анын ичинде ошондон сырткары дагы кыргыздын орнамент узорлору дагы түшүрүлүп атайын жазалган. 1936 жылдын 5 ноябрында Кыргыз СССРинин советтеринин кезексиз 5-съезди дал ушул жерде ишин баштаган. Андан бери имаратта ар башка мекемелер жайгашкан. Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн түптөөгө негиз болгон чечимдер ушул жерде кабыл алынган. Залкар инсандар иштеп, элге эмгек өтөгөн. Учурда бул жайда жогорку соттун эмгек жамааты иш алып барууда. Сиздер азыр көрүп турган бул зал бизде пленум зал деп аталат, жогорку соттун. Буга чейин 1936 жылы бул жер жөн эле жыйындар залы деп аталчу да. Ошол кезде бул жерде Кыргыз СССР кеңешинин 5-чи өзгөчө кырдаалдар съезди иштей баштаган бул залда. Ошондо республикадагы 300гө жакын эмгекчилердин өкүлдөрү чогулуп, бул залда СССРдин конституциясынын долбоорун талкуулашкан. Андан соң 1937 жылдын март айында ушул залда биринчи жолу Кыргыз СССРинин алгачкы конституциясы кабыл алынган. Ушул залда, ушул азыр сиздер көрүп турган пленум залда алгачкы конституция ушул залда кабыл алынган. Белгилүү болгондой, бул имаратта буга чейин Исхак Разаков, Чыңгыз Айтматов,
Анан кийин республикадагы бир катар атактуу саясий жана маданий ишмерлер эмгектенишкен. Бул имаратта буга чейин Кыргыз Жогорку Советинин президиуму иштеп келген, эң алгачкылардан болуп. Андан соң биякта Тышкы иштер министрлиги иштеген, ушул имаратта. Кийин бул имаратта элдик көзөмөл комитети, Кыргыз ССРнин маданият министрлиги, кийинчерээк бул жерде жана мен Чыңгыз Айтматов деп айтып кеткениmin себеби анткени биякта жазуучулар союзу да иштеп кеткен. Ал эми кийин болсо бул жерде уже Чүй облустук администрациясы, андан кийин Борбор Азиядагы Америка университети жайгашып иштеп келген. Ал эми Кыргыз Республикасынын жогорку соту бул имаратка 2016-жылы көчүп келип жайгашып, ошол күндөн бери иштеп келе жатат. Имараттын сырты толугу менен нукуралуулугун сактап турат. Ал тургай пролетариатты даңазалаган ураанды, белгилерди көрүүгө болот. Ал эми ичинде шартка жараша өзгөрүүлөр бар. Бир топ элементтер, жасалгалар сакталып калган. Ленин менен Маркстын портретин, Кыргыз ССРнин символдорунда, эгемен мамлекеттин атрибуттарында көрүүгө болот. Эски имарат болгондуктан биякта жазуулар бар бизде, ошол боюнча сакталган. Андан кийин биякта өзүңүздөр көрүп тургандай, баягы илгерки ошо Кыргыз ССРнин ошо өзүнүн герби да сакталган, Ленинин сүрөтүн көрүп турасыздар. Ошол боюнча баягы имараттын өзүнүн буга чейинки иштеп келген министрлик ведомстволор дагы өзүнүн калыбында калтырып сактап келген аракетин көрүп келишкен. Биз дагы ошол кандай сакталса, бизге 2016-жылы өткөрүлүп берилди да имарат. Ошол боюнча биз дагы ошол сактап келе жатабыз да. Ошол жазуулар кандай жазылса ошол боюнча калган, эч кандай мындай өчүрүп, жоготуп, андай аракеттер көрүлгөн жок да. Баягы кандай калыбында калса ошол боюнча сактап келе жатабыз. Анткени бул кийинки биздин муундарга да, өтүп кете турган баягы тарыхый имарат ошол сакталыш керек деп биз ошону да сактап келе жатабыз. Тарыхый архитектуралык баалуулук деп табылган имаратты анда жайгашкан мекеме уюмдар өз алдынча өзгөртпөөгө милдеттүү. Ремонттор болобу, эмне болот, анын баары биздин министрлик менен макулдашуу менен гана болуш керек. Ар бир ремонттук иштер сөзсүз проекттер макулдашылат. Анткени бул архитектуралык эстелик. Архитектуралык эстелик эч качан сырты бузулбаш керек да. Бул деген Айрыкча ошо сырты корголот турбайбы? Жок, ал полностью эле имарат корголот. Тарыхый жайдын ичи кенен. Анын бир бөлүгүндө узак жылдар бою Борбордук шайлоо комиссиясы жайгашып турган. Мекеме 3 жыл мурда башка имаратка көчүп, бул жерди жогорку сотко толугу менен өткөрүп берген.